Бул видеороликти көрсөңүз жүрөк түшөт. Ичиндеги адамдар тирүүбү дейсиз. Жол кырсыгы катталып, унаа экиге бөлүнүп кеткен. Эми кебирки эркектер сайттан кыздарды издесе чыкпай калат. Интимдик сайттарды жарнамалаган кебирки сайттар жок кылынды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бияктан кагаз бересиңер же жөндөп барамбы? Я. Бейтапкананын кызматкери бейтаптарга орой мамиле кылган. Каракол шаардык бейтапкананын каттоо бөлүмүндө иштеген кызматкердин бейтаптарга болгон орой мамилесине нааразы болгон жарандар кызматкерди видеого тартып алышкан. Күбөлөрдүн айтымында кызматкер суроолорго агрессивдүү жана сылык эмес жооп берип, бейтаптарга орой мамиле кылган. Каттоо бөлүмүндө кезек күткөн башка адамдар да анын ишине нааразы болгон. Булак Сокол медиа. Чүй облусунда унаа эки бөлүккө бөлүнүп кеткен. Бүгүн 17:00 чамасында Ысык-Ата курорт Красная речка унаа жолунун 10-чакырымында Nissan үлгүсүндөгү автоунаа кырсыктады. Айдоочусу түнүктөн түштүктү көздөй бара жатып рулду башкара албай калган. Натыйжада жолдон чыгып кетип, түрткөктү сүзгөн. Жаракат алгандар жок. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аба ырайы кескин өзгөрүп кеткендигине байланыштуу айдоочулардан жол эрежесин так сактоого чакырат. Туркияда бир шаурма өмүрдү сактап калды. Туркияда өз жанын кыюуну көздөгөн эркек киши ага шаурма сунуштагандан кийин оюн өзгөрттү. Маалыматка ылайык, Хасан аттуу жаран 5 кабаттуу үйдүн чатырына чыгып, өзүн өрттөйм деген ойдо болгон. Окуя болгон жерге чакыртылган, бирок окуя болгон жерге келген полиция кызматкерлери Хасандын ачка экенин аныкташкан. Ага жергиликтүү кафенин шаурмасын сунушташканда, ал оюнан кайтып, полиция менен ылдый түшкөнгө макул болгон. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Казакстандык блогер Куранды рэп кылып айткан үчүн сынга калды. Казакстандык блогер Жылдыз Жаунбаева туулган күнгө арналган иш-чарада Куранды рэп кылып айткан үчүн сынга калды. Аталган окуянын видеосу соц тармактарга тараган. Видеодо көрүнүп тургандай блогер айым өз өнөрүн көрсөтүү үчүн Куранды рэп стилинде аткарган. Бул окуя коомчулукта чоң талкуу жаратып, айрым колдонуучулар Куранды мынтип окуган үчүн жаза колдонуу керектигин жазышкан. Ал эми блогер Жылдыз Жаунбаева окуядан кийин Instagram баракчасы аркылуу билдирүү жасап, Куранды рэп кылып окубаганын, жөн гана Куранды биле турганын көрсөткүсү келгенин айтып чыккан. Биз барыбыз ислам динин карманабыз. Ал туулган күнгө барган кыздардын 70% жоолук салынып, дин карманган адамдар болчу. Мен ал жерде жөн гана Куранды биле турганымды көрсөткүм келген. Эгер рэп кылып окуган болсом, ошол жердеги адамдар дагы туура эмес кылганымды айтышмак. Ошентсе дагы бардык элден бул нерсе үчүн кечирим сурайм деген ал. Швецияда Куран китебин өрттөгөн акциялардын уюштуруучусу өлтүрүлдү. Швецияда Куран китебин өрттөгөн акциялардын уюштуруучуларынын бири өлтүрүлгөнүн SVT телеканалы билдирди. Маалыматка караганда 29-январда Стокгольмдун түштүгүндө октон жаратылган 38 жаштагы киши табылган. Ал Куран китептерин өрттөп келген Салван Момика болгон жана алган жаратынан улам каза тапкан. Телеканал бүгүн Стокгольмдун соту улуттук белгидеги кастыкты козуткан деген айып боюнча өкүм чыгарылмактыгын, бирок айыпталуучулардын бири каза болгону тастыкталгандыктан отурум кийинкиге жылдырылганын кабарлады. SVT шектүү делген бир нече адам кармалганын, кылмыш болгон жердин айланасы курчоого алынганын маалымдаган менен полиция окуя жана маркумдун өздүгү боюнча расмий маалымат бере элек.
Белгилей кетсек, Швецияда Куран китебин өрттөгөн акция бир нече ирет уюштурулган. Аны ишке ашыргандардын бири каза тапкан теги ирактык Момика болгон. 2023-жылы жайында Стокгольмдун 4 жеринде мусулмандардын ыйык китебинин өрттөлүшү боюнча прокуратура ага карата улуттук белгидеги кастыкты козуткан деген айып таккан. Чоң Кемимде койду жолбун иттер талап жаткан учурун видеого тартып алышты. Чүй облустун Кемин районуна караштуу Чоң Кемин айылында бир койду жолбун иттер талап жаткан видео тарады. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Жолбун иттерди атуу боюнча тапшырма берилип, 2 күнөн бери айыл аймактарда жолбун иттерди атайын уруксаты бар мергенчилер атып жатышат. Чоң Кемин айылында 35 жолбун ит атылды жана видеодогудай мал жандыкты ит талаган 2 факты каттылган деп айтылат маалыматта. Буга чейин Турмуш басылмасы Нарын районунун Эмгек Тала айыл аймагына караштуу 8 март Шоро, Аккудук, Актала, Эмгек Тала айылдарында жолбун иттер атылганын жазган. Анда акыркы 1 жыл аралыгында жолбун иттер көбөйүп, айыл тургундарына мектеп окуучулары мектепке баратканда чоң коркунуч жаратып келген. Ушул жылдын 19 январ күнү Ошпаткен Разаков унаа жолунун 193-чакырымында жеңил унаа оодарылып кеткен. Айдоочунун айтымында жол ортосунда жүргөн жолбун иттен качам деп унаасын ала салган. Ички иштер министрлиги интим кызматтарын жарнамалаган 23 сайт бөгөттөлдү. Интернет мейкиндигинде интим кызматтарын жайылтууга байланыштуу маалыматтарды камтыган 23 сайт аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Ички иштер министрлиги аталган сайттардын иши балдардын ден соолугуна, дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндөгү мыйзамдын талаптарын бузаарын белгиледи. Бул сайттарда кыздардын жылаңач сүрөттөрү жана интимдик кызмат көрсөткөн кыздардын кызмат акысы жарыяланган. Бул маалыматтарга жетүү мүмкүнчүлүгү оңой жана бул ресурстарга жашы жете электер дагы кире ала тургандыгы тынчсыздандырбай койбойт деп айтылат маалыматта. Министрлик сайттардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу боюнча соттон чечими чыкканын, чечимди аткаруу, санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматына жүктөлгөнүн кошумчалады.